Алынып келинген техникалардын ичинен Мас айыл аймагындагы Кызыл Кыштак айылындагы окуучулар үчүн кичи автобус да бар. Ал жергиликтүү бюджеттен алынган. Ал эми оор техникалар райондук, облустук өнүктүрүү фонду жана Экофонд тарабынан каржыланган. Бул атайын техникалардын баары ушул Мас тазалык ишканасында иштейт. Мас тазалык ишканасынан биз өзүбүздүн муниципалдык жерден 30 соток жер ажыратканбыз, документтерин баарын даярдадык. Долбоор даяр, ал жерге биз ушул автогараж салайлы деп пландаштырып турабыз. Автогаражды Кудай буйруса ушул майдын акырына чейин салып бүткөндү пландаштырып атабыз. Мас айыл аймагы райондун борборунда жайгашкандыктан мындай техникаларга муктаждык жогору, айрыкча тазалыкты сактоо жана сел коопсуздугунун алдын алууда. Бул водовоз көчөлөргө суу себип, гүлдөрүбүзгө суу куюп, ушундай немеге алдырганбыз да муну. Берки мусоровоздор, автовышкалар, домдор бар, ушу немелердин актап, дарактарыбызды бутап, домдорду актап, баннерлерди илгенден кыйналганбыз, ушу автовышкаларды алдык. Ушул тапта аймактагы тазалык ишканасында 8 техника бар. Алардын эң эле акыркылары алынганына 10 жыл болду. Айрымдары эскирген. Заманбап керектөөлөр үчүн камсыздалган мындай аракеттерди болсо айыл эли да кубаттайт. Кубанычтуу нерсе. Элибизге журтубузга жакшы техникалар келди. Калса элдин жашоосу алдыга жүрөт деген ойдобуз да. Ушундай экономикага күн көтөрүлүп, элибизге журтубузга жакшы техника, жакшы бир нерселерди өткөзүшүбүз болду. Ал эми алынган техникаларды күйүүчү май менен камсыздоо, оңдоо жумуштары айыл өкмөттүн казнасынан каржыланат. 9 техниканын жалпы баасы 25 миллион сомду түзгөн. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Нокен району.